Leylek rayonu boyunca mamlekеттик чегара сызыгынын өтүүсүн жөнгө салууда Тажик Республикасынын Кайрagaч участогунан Кайрагачты көрсөткүлө. Кыргыз Республикасынын пайдасына 155 га жерлер алынды. Анан сырткары Тажик Республикасынын 35 га аянты менен Кайрагач анклавы да алынды. Бүгүнкү күндө чегара сызыгы ошол Лейлек деген жазуу пано турган жерден 1600 метр ылдый тарапка жылдырылды. Жана Тажик тараптын Кайрагач өткөрмө пункту да бизде калды. Алар пункту да бизде калды. Эми алар өздөрүнүн аймагына жаңы өткөрмө пунктун курушат. Мен бая айткандай, дагы кайталап айтып койсо эч нерсе болбойт. Могул жерде биздин өткөрмө пунктубуз бар, чоң таможня пункттарыбыз бар, стандарттын салынган. Анын жанында тажиктер салган. Алардыкы да чоң посту бар. Кайрагач деген. Кече күнү ачтык го биз. Кече күнү ачтык ошо посттор. Эми бул посттор жылат. Мына мынаяка жылат. Мына жылып келип туруп мына жерге келет. Ушул жерде эми Кайрагач алар өз тарабына, биз өз тарабыбызга мына чегара сызыгынын жерге ушул жерге курабыз. Ал жерлердин ордуна эми 190 гектар жерди алдык да, туурабы? Эми ал жерлердин ордуна бир нерсе беришибиз керекпи? Беришибиз керек да. Эмнелерди бердик биз ал жерлерге? Муну да тактап жазып алгыла. Кийинен көп берип бирдиңер, аз берип бирдиңер, же стратегиялык жакты берип бирдиңер деп билбей туруп айтып койбоңуздар. Мына биринчиден ал жерлердин ордуна Кыргыз Республикасынын Саада айылын бердик. Сааданы көрсөткүлө. Саада айылын бердик. Саада айылы мына. Мынау Саада деген айыл. Мынау Селкан каналы. Селкан каналы ылдый жагы Тажик, жогору жагы Кыргызстан. Мына. Ушул жерде Саада деген айылыбыз барган. Саада айылында 17 кожолугубуз бар эле, үйүбүз бар эле. Качан болсо, конфликт болсо, бияктан мына тажиктерде, мына тажиктердин айылдары. Келет эле дагы ошол 17 үйдү күйгүзөт эле. Ошол жерден адамдар жабыртатат эле. Булар бардык бияк качып чыгат эле, мына Кулундуга качып чыгат эле. Так. Анан кийин кайрадан бар, бу жерде үйлөрдү оңдоп, кайрадан жашамыш болуп, бирок бул жерде адамдар толук жашабайт эле. Селканын ылдый жагында. Ушул жер бизге керек эместигин биз байкадык. Жана чегара мына Селкан менен болсун, Селкан каналы менен болсун деп туруп, ушул максатта мына 21 га Саада участогун аларга бердик. Бул бир. Экинчи Разаков участогу. Мына Разаков участогу. Бул дагы каналдын ылдый жагына жайгашкан. Мына каналдын ылдый жагына жайгашкан, мына Разаков айылы агарык беле, мурдагы агарык беле. Разаков айылы мына ушул жерде мына буларды бердик. Бул жерде дагы бир нече үй бар, мен азыр аны атаймын. Мен эмеде цифра бар менде, аны атап берем силерге. Бир нече үйлөр бар. Буларды буну бердик, 23-50 гектар жерде. Андан кийин Селкен участок, агарыкты бердик. Ошол жерден. Жок, Селкенди бердик, Селкенди. Мен давайте по порядку. Селкен мына Селкенди бердик, 4 гектар жер. Селкен участогун бердик. Бул дагы арыктын ылдый жагында турат. Селкен каналы ылдый жагында турат. Буларга биз мына Разаков койганча кирип чыгып аткан элек. Селкенге кирип чыга албай калганбыз акыркы маалдардачы. Булар өздөрү пайдаланып калган. Булар айтты биздики деди. Биз айттык, жок сеники эмес, биздики деп талашып, тартышып жүрүп, Селкенди алдык дагы зачет кылдык да. Баягы 155ке зачет кылдык муну. Ушу менен муну бүтүрдүк. Андан кийин Майтты Селкенде 4 Майт участогунун 7 гектарын бердик. Мына. Майт Селкенден кийин Майтыны бердик. Кана Майты? Мына. Мен көзүм жакшы көрбөй атат. Үлүштүн 7 гектар экен. Үлүш Майтынын эмеси жанындагы Үлүштөн 7 гектар бердик. Так. Ошентип отуруп, андан кийин биз Улак жайды бердик. Улак жайды 15 гектарды мына агарык участогун бердик. Агарык баякта калды, мынанда калды. Мына агарыкты бердик 7 гектар. Мына агарыкты бердик. Бул да бунун ылдый жагында. Анан кийин Улак жай агарык Карабак участогунан 65 гектар бердик. Карабакты көрсөтүп кой. Мына Карабактан. Мына 190ду толукташ үчүн мына Карабактан. Бул Карабак уже Баткенге жакын жер. Уже Лейлек эмес, бул Баткен району. Мына ушул жерден 65 гектарды бердик. Ушуну менен биз буларга 90 гектар Саада, Разаков, Селкен, Майт участогун бириктирип 90 бердик. Андан кийин агарыкта
Ulakjay, Ağarık'tı koşup 65, Karabak'tı koşup 65 verdik. Maytı'dan 35 verdik. Oşonda jalpı 190 hektar berdik tuğanlar. Жазып атасыңар депутаттар. 1991 жылы баягы бизде билесиздер, приватизация болуп кетпеди, ар түрдүү ишканалар. Ошондо приватизация болгон маалда жеке адамдарга сатыла баштаган, туурабы? Ошондо муну Пролетарск деген шаарда биздин 12,5 гектар жер кыргыз селхоз химиянын жери бар экен. Бар экен ошо маалда. Муну анан биздикилер эми уже кыргыз селхоз химия бияка качты да Кыргызстанга, туурабы? Анан бул жерден анан сатат. Сатканда эч ким ал жака кире албай, Баяман кирип алган экен ушул жердичи. Баяман кирип алып, сатып алган экен ошо маалда. Андан кийин бирок Баямандагы эми ал жерде бул перспективасы жок бул жерден. Тажиктердин ортосунда турса, аны Кыргызстанга байланышы жок болсо деп туруп ал дагы сатып берип кетип калат. Кеткенден кийин тажиктер айтат, бул жер эми биздики дейт. Бул жер эми биздики дейт, муну биз силерге бербейбиз дейт. Ушул жерде жок, биздин жер болгон бул деп талашып, биз 2-3 ай талашып жүрүп акыры биздин жерге зачет кылдык ушунучу. 190 гектар жерди алдык. 190 гектар жерди бердик. Бирок бул жерде бир нерсе бар. Биз 190 гектар жерди алардан почти бир жерден алдык. 155 гектар жерди бир жерден алдык, Кайрагачтан баягы сулуу жерден. Кайрагач анклавын 35 гектар жерди алдык. Туурабы? Экөө бир жерден почти. Ал эми биз бир жерден алдык, а бергенибиз 9 жерден чачылган участокторду бердик. Ар жерде мына 7 гектар, 15 гектар, 35 гектар, 2,5 гектар, 7,5 гектар, 12,5 гектар бул чачылган жерлерден 9 жерден чачылып кеткен. Итак алар көбүтүн алар пайдаланып аткан ушу жерлердичи. Алар пайдаланган жерлерди тактап, эсептеп, жо бул биздики болгон 91ге чейин, бул биздики болгон деп тактап талашып отуруп алды. Лелек районунун Максат айылында шахматтык түрдө жайгашкан турак үйлөр алмашылып, чек ара сызыгы түздөлдү. Максат көрсөтүлөчү. Максатта, урматтуу туугандар, билесиздер, Максат айылын. Максат айылында ар дайым ызычуу болуп эле бири-бирибизди басып алып жүргөнбүз. Ачык айтканда, мына, могул жерде, мына, ушул жерден, мына жерден 15 турак жай берилиптир, могул жерден. Мына жерден берилди. Где-то мурда мындай өтчү эле да, мындай өт. Бул деле өтчү эмес. Мурда мындай условный сызыктар болгон, анан биздин адамдар берги үй салып алган. Жолдун бияк бетинечи үй салып алышкан, ызычуу болуш эле урушталашып, анан ошо үйлөр постоянно күйүп, ошол үйлөр постоянно талкаланып жүрчү эле. Анан кийин биз муну бердик дагы. Муну ол жерден булардан 16 турак үй бар, чоң жерди кошуп алдык өзүбүзгө. Мына жолдун мына жерде болбостон, бир жерде болбостон, моундай болсун деп туруп мына жерди кошуп алдык. Ушинтип бул жерди алмаштык биз. То есть ошондо жолдун буяк бети, аркы бети тажик, берки бети кыргыз болуп калды, Максат айылы болуп калды. Могул жерде билесиздер, мына стадион. Стадиондун талашып, тартышып, ошо атышып, могул жерде биздин застава бар, билесиңер. Ушу заставабызды өткөндө алиги чыр-чатакта да күйүп кетип, ызычуу болгон. Бирок принципиальный заставаны биз алып калдык. Мына могул немеден келген жол, жанагы Сайдан чыккан жол, мына чыгып келип туруп, ушул жерден мунул жерлерде айылдарыбыз бар эле, бир 10 чакты үй болуш керек. Ушул жерден заставаны кошуп туруп алып калдык. Булар айтты, бу жерде түз өтөйлү деди. Түз өтөйлү, мунул үйүңөргө биз компенсация берейли, мунул заставаңарга компенсация берейли, мына түз эле өтөйлү жол катары деп, ушуну дагы бир көп талаштык, ызычуу болуп. Биз айттык, жок, болбойт. Себеби мунул застава бул биз үчүн өтө керек застава, себеби биз баяктарды карап, байкап турушубуз керек деп бербей койдум. Бирок ошол стадион биздин жер болчу да? Жок, биздин жер болчу эмес. Мен ачык айтайын. Бул талаш жерлер. Бул стадионда талаш жерлер, керек болсо мунул жерде талаш, бул жерлердеги талаш, бардык жерлер талаш болгон. Бул жерлерчи. Бул жерде эч кандай биздики деген жер жок. Мына эми азыр бүгүн эмени тактагандан кийин, чек араны тактагандан эми жер биздики болду. Мына эми айтсаңар болот. Жер биздики депчи. Мындан ары жер биздики болду деп айтабыз. Чек ара сызыгы Худжант Арка Канибадан автожолунун тең ортосунан өткөндүгүнө байланыштуу. Тажик тараптын сунушу менен бул автожол толугу менен жана Достук жайма базары 3 гектар кошуна тарапка калтырылып жазылды. Бул калтырылып жазылган жерлердин аянты 12 гектарды түзөт. Мына туугандар,
Bul joldun jarımı. Bирок bul joldu biz пайдаланган эмеспиz. Az пайдаландык элек да, мына Кужанга түшкөндө гана пайдаланабыз. Кужанга түшкөндө гана пайдаланабыз. А башка маалда бизге аны пайдаланбайбыз биз мунучу. Айылдын арасында эмес, же бир биздин бир участогубуздан бир участокко кеткен жол эмес. Бирок бул тажиктер үчүн маанилүү жол. Булар үчүн маанилүү жол. Булар ошо мына бул жака Кужантка, бул жака Канибадан эле мунага. Канибаданга кетет мына. Бул жагы Канибаданга кетет. То есть эки чоң шаарын бириктирип турган жол. Ушунун 8 километриндеги жарымы биздики болгон. Так, ана мына жерде 3 гектар бизде эмебиз болгон, базарыбыз болгон. Мына булдагын ушул жерде турган постоянно ушу базар күйүп кетет. Ушул жерде ызычуу болот, атышуу болот, чабышуу болот. Ушундай жаңжалдуу жерде бул жер, ачык айтыш керек. Жаңжалдуу жер, бул жаңжалдуу жерде ар дайым эле ушундай талаш тартыш боло берди. Ошону эсептедик биз. 8 гектар жерибиз, 8 километр жерибиз жарымы болгондо эсептеп отуруп 3 гектарды кошкондо 12 гектар болду. Биз тараптан 12 гектар жер буларга берилди. Эми биз эмнени алдык булардан? Биз булардан 12 гектардын ордуна 25 гектарды алдык. Эмне үчүн? Урматтуу депутаттар, себеби дегенде биз айтып атабыз. Жол все-таки стратегический. Жол, бул жол жөн эле участок эмес. Жол участок эмес, бир участок алмаштырылып турган жер эмес. Жол стратегический. Так, эгерде бизге макул болбосоңор, биз даже айттык, анда жолуңарды бияка жылдырып алгыла. Мына жол бизде калып кете берсин дедик. Аны булар айтты, эмне шартыңар бар деди. Ошо жол бизде калыш үчүн дегенде, мен айттым, биздин шартыбыз, биз 12 гектардын ордуна бизге 25 гектар бересин. Эки эсе көп бересин деген шарт койдум. Ошондон булар талашып отуруп, ой 12-ге 15 берейли, 12-ге 20 берейли деп отуруп, акыры биз айткан шартка көнүп, биз 12 гектар жерди бердик буларга. Бизге, биз үчүн анча деле керек эмес жол болчу, муну бердик. Анын ордуна 25 гектарды алдык. Туугандар. Муну ачык айтып, суулуу жерден алдык. Мына ушул жерден туугандар, бая 25 гектар жерди кошуп алдык. Анан калганын кайсынан алдык, мен анда айтамын силерге. Себеби бул жер суулуу жер. Суулуу эге турган жер. Мына кыргыз тарап, эми мындай мурда чек ара мындай өтчү эле. Мындай ушундай условный чек ара бар эле. Эми азыр такталган юридический чек арабыз мондай болуп калды. Мына ушул жерден алдык. Мен ойлойм, бул туура чечилген маселе деп эсептеймин. Мына сырткары ошол эле Карабак участогунан кыргыз тарап пайдаланып келген 175 га жер аянты тажик тарапка калтырылып, Карабактан. Анын ордуна тажик тараптан 200 га, анын ичинен 130 га Лаккон участогунан жана 70 га Куруксай участогунан сугат жерлер кыргыз тарапка калтырылып жазылды. 175ке как раз 23'tü кошкондо 200 болот. Эсептедиңер, а? 175'ti биз аларга бердик, бирок 200 алдык. Эмне үчүн 200 алдык? Себеби 25'ti баягы жолдун эсебинен кошуп алдык. 200 болду. Белгилей кетсек, мамлекеттик чек ара сызыгынын жеринен өтүүсүн жер пайдаланууну ыңгайлаштыруу максатында баягы жолдорду бири-биринен кайсылаш өтпөсүн, бири-биринен кирип кетпесин деген максатта жогоруда аталган алмашуулар жүргүзүлдү. Себеби Кайрагач участогунда чек ара сызыгы Селкен каналы менен белгиленди. То есть тактап айтканда Кайрагач участогунда чек ара сызыгы Селкен каналы менен белгиленди. Кайрагач анклавы жоюлду. Карабак участогунда Исфара Лаккон автожолу тажик тарапка калтырылып жазылды. Мына ошончу 175 гектар жерди биз алмаштык. Баягы 175 мына мурда ушул жол сызыгы мондай өтчү эле. Мурда кызыл болчу. Мурда кызыл болчу, мондай эле. Биз азыр буларга мына жерди биз алып калдык өзүбүзгө. Туурабы? Бул жерди бердик биз. Бул жер башымда айланып калды менчи. Бул жерди бердик биз. Эми алган жерди көрсөтчү. Алган жер. Үстүнү бердик, астын алдык, туурабы? Баягы жолду жойдук, туурабы? Жол, мына жол буларда калды, мына жол. Жолду тегиздедик да бизчи, жолду тегиздедик. Себеби дегенде мурда биздики мондай болчу да. Ушу жолду тегиздеп буларга бердик. Чтобы удобный болсын, чек аранын эмеси түз болсын деп, сызыгы түз болсын деп тактадык. Мына бизде чек ара
Аксу дарыясын bizde Аксу деп коет, аларды Исфара дейт. Алар айтты, bizde давайте bir название менен ушул дарыяны биз бардык документтерге Исфара деп көрсөтөбүз дегенде мен болбой койгом. Жок. Силер Исфара деп көрсөтө бергиле. Biz Аксу деп көрсөтөбүз. Деп бүт документтерге Аксу деп көрсөттүк. Аксу дарыясы дарыянын ортосунан бөлүнүп келди. Бул жерде мынау жерлер, мына ошол жерде баткендиктер билет. Мынау жерлер, мына жерде канча 70 соток жер бар эле. Дагы бир ылды жогорунда да бир буларды мына тажиктер пайдаланып келген, өрүгө кип алышкан, башка кылып алышкан. Биз жака өтүп кеткен да буларчы. Булардын бардыгын биз алып калдык өзүбүзгө. Айттык, болбойт. Болбойт, биз алып калабыз, алып калдык, буларды өзүбүзгө өткүздүк. То есть мына жолдун коопсуздугу толук камсыз болду. Амурда булар алардыкы болчу. Мына алып ортосунан бөлүп келдик дагы Головнойго келдик. Головнойго келгенде биз айттык, Головной бизде калат. Головной бизде калыш үчүн силер мына жерден 4 метр бияка жыласыңар. 4 метр бияка жыласыңар. 4 метр жылып туруп анан кайрадан ортосуна кетет деп биз ушундай маселе койдук. Эмне үчүн? Себеби Головнойду курган биздин мамлекет курган экенбиз. Кайсы бир союз маалында. Мен жылдарын уже эсимде жок. 70 канчан жылдар 75-жылдары биздин мамлекет курган экенбиз. Так, бирок пайдаланган маалда, муну пайдаланган маалда эки тарап Головнойду кошуп пайдаланып келгенбиз. Ушул жерде мамлекеттер аралык суу департаменти менен алардын суу чарбалыгы менен кошулганда, алар менен биздикилер сууну бөлүп келгенде, суунун где-то бир 40 канча 50%ге жетпегени тажиктерге, 20% өзбектер, анан 30% биз пайдаланып келген экенбиз. Бул суу бөлүштүрүү боюнча. Мен эми точно эмелерде 1-2% ар жак бер жак болуп калышы мүмкүн. Мында айтып коеюн. Ушундай бөлүштүрүп келген экенбиз. Мына. Ошондо деле суунун көпчүлүк бөлүгүн булар пайдаланган экен. Себеби, урматтуулар, эмне үчүн дегенде биздин элибиз эми ачыгыраак айтканда азыраакпыз ал жердечи. Баткен облусунда. Баткен Сагни облусунда булар 2,5-3 миллионго жетип калды уже. А биздики бир 300 миңге тегерегенде болуш керек. 250 миң, 300 миң тегерегенде болуш керек. Так. Ошондон биз азыраак пайдаланганбыз. Биз эми өзү керекти гана пайдаланабыз. Туура башкача не кылабыз элек. Ошентип пайдаланып келгенбиз. Эми булар айтып калышты. Эми ошондуктан муну биз ортодон бөлөлү деп. Себеби бул жерде биздин солдаттарыбыз турат. Бул жерде булардын солдаттары турат могул жерде. Чабыш, талаш, тытыш постоянно. Ушинтип ызычуу болуп жүргөн жер. Ошондон биз айттык, жок, муну биз жөнөн-жөн бөлбөйбүз. Biz bunu jönön-jön bölübeybiz. Al жерде болгону 4 метр жер. Ачык айтайын. 3 шүлүз турат. 3 шүлүздү 1,5 бөлгөндө биз буларга 4 метр жер калтырышыбыз керек. Бул 4 метр жерди мен мына ачык айтып коеюн, баткендиктер да уксун. Биз аларга калтырган күндө деле 1,5 шүлүздү калтырбаган күндө деле ошол сууну булар пайдаланып атат. Мындан кийин да ошентип пайдаланат. Себеби өкмөттөр аралык бизде келишим бар. Biz al suunu bularga пайдаланбайсың деп бере албай кое албайбыз, туугандар. Себеби бул Кудайдын суусу. Кудайдын суусу келип атат, аны биз өзүбүзгө керектүүнү алып атабыз, керек эмес өзүбүздөн ашканын булар пайдаланат. Бул мыйзамдуу эле нерсе. Так, ошондуктан ошол шүлүздүн 1,5-ын бериш үчүн, 4 метр жерди бериш үчүн мен булардан 1000 гектар жер сурадым. Мына ачыгын айтайын. Ошондо булар башын кармады. Кандай бул 4 метр жерге биз эми бардын ынтымакта чечип келатабыз го. Эми 4 метр жер бунун баары бир деле ушуну пайдаланып атпайбызбы? Эч нерсе өзгөрбөйт го бул жерден. Эмне үчүн 1000 гектар жер сурайсың деп менен таза ызычуу болушту. Биз 2-3 жолу комиссияны отмен кылдык ишини. 2-3 жолу протоколго кол койбой калдык. Мен ачык эле айтыш керек, 1-2 жолу ошол жактан кайтып да келе бердим. Мен айтып, жок, бербесеңер мен болбойт. Акыры талашып, тартышып, ызычуу болуп отуруп 750 гектар жер алдык. Бирок суу мурдагыдай эле кандай бөлүнсө ошондой эле бөлүнөт, кандай пайдаланса ошондой эле пайдалана берет. Чегара сызыгы ортодон өтөт. А мурда чегара сызыгы вообще жок болчу. Биз өзүбүзчө биздики деп ээлеп алганбыз, алар болсо биздики деп ээлегенге аракет кылышкан. Эми ушуну дагы айтып коеюн. Кайсы жерлерди алдык? Биз 750 гектар жер алдык. Караганды сай участогунан, Чоңалайдан алдык. Мына жерден 500 гектар жер алдык. Бул жерди биздин элдерибиз эле пайдаланып жүргөн. Мурдачы биздин элдерибиз эле пайдаланып жүргөн. Бирок акыркы маалдарда булар өздөрүнө алып койгон. Бул жака Чоңалайлыктар чыга албай калган, мына Карамык, Жекенди айылдары бар, ушулар чыга албай калышкан ушул жакачы.
чыга албай калышкандагы. Мына ушул 500 гектар жайыт жерди биз алдык. Бул бир. Экинчи, Караол дөбө участогунан 100 гектар алдык, Лейлик районунан. Бул урматтуу туугандар, мына биздин жолубуз. Мына жолубуз. Мына бул сүрүктүү. Мына жолубуз. Мына Кулундуга кеткен жол. Ушунун үстүнөн 100 гектар жер алдык. Себеби дегенде ушул жерде мына жолда кетип атканда көргөнсүңөр, Мына жол. Анан мунун үстүнөн бу жерде мына жакын келип биздин үстүбүздөн карап турчу. Мына тоо, мына аска. Үстүнөн карап турчу буларчы. Анан бул жерди бизге стратегический деп мен эсептедим дагы. Балдар менен акылдашып туруп, ушул жерден 100 гектар бересиңер дедик. Эмне үчүн дегенде, буларды биз булар мыйда турушчу да. Буларды биз мына картка жылдырдык, мынакачы. 100 гектарга жылдырдык, багындырдык буяка. Ошондо булар сүрүктүүдөн да алысыраак болуп калды, биздин стратегический жолдон да алысыраак болуп калды. Биз ушуну туура деп таптык. Андан кийин Каттатуз участогунан 150 гектар жерди алдык. Каттатуз мына. Каттатуз участогу могул жер, урматтуу туугандар. Ушу Каттатуз болгону 600 гектар жер. Каттатузда дагы постоянно талашабыз, тартышабыз, тытышабыз, согушабыз. Анан ушул жерде Каттатузда, урматтуу туугандар, 600 гектарда буну биз 300дөн бөлдүк. Биринчи башында 300дөн бөлдүк. Себеби biz bular dokumentlerdi alып келсек, bular dokumentlerdi alып келишти. 60-cı, 50-ci жылдардан бери 70-ci жылдарда bular көптөгөн ал жерде скважиналарды казып, нефтилерди добывать этип жүргөн экен. Бүт документтери бар экен. Анан мен айттым, алар айтты, силер документтериңерди алып келгиле деди. Биз документтерди алып келгиле десем, мына Назирбек Нурматович турат. Биздин ошол жерде жергиликтүү бийлик органдарынын эмелери турат. Эч кандай документибиз жок экен бизде. Просто документ жок. Просто булар пайдаланып жүргөн жер. Анан кийин биз талашабыз, жок биздин жерде талашып тартышып отуруп, ушул жерде солдаттардагы каза болгон кайсы бир жылдары биз 12-би, 11-ci жылы бир-эки скважинабызды басып алганбыз бул жерде. Ошол жерде ызычуу болгон. Ошон үчүн макуланда деп туруп, булар менен да талашып тартышып отуруп, ортодон 600дө 300дөн бөлгөнбүз. Бирок 300дүн дагы ичинен 150-нү дагы алып койдук за счет головного. То есть буларга Каттатуздан болгону 150 гана гектар жер тийди. 600дүн ичинен. Муну да ачык айтып коем, муну электик туугандарга бул неме болсун. Бирок ал жака эч ким деле барбайт. АКНС, мына биздики, мына биздин АКНС. Так, бул бизде калды. Булардыкы мына. Булардын Ходжа Бакырга насосу. Булар мындай кылып чызып алган экен, мына красныларды кошуп, туурабы? Муналарды кошуп чызып алган экен, мен буларды баарын кыскартканмын. Отуруп алып, колума калемди алып алып, эмне үчүн муну чызасыңар? Эмне үчүн бул жерлер силерге өтөт? Мунун кереги жок силерге. Себеби дегенде бул биздин территориябыз болуш керек. Мына именно насостун ордун гана калтырабыз силерге деп, именно насостун ордун гана калтырып бердик. Так? А булар дополнительно бул жерде бак тиккен жерлерин, дем алган жерлерин, анан кийин анча-мынча үйлөрдү кошуп жазып алыштыр да. Булар дагы калтыргыла деп. Мен айттым, жок болбойт андай. Деп талашып отуруп, именно насостун ордун гана калтырдык мына. Булардыкын бизде калды, биздики буларда калды. То есть бири-бирибизге доступ будет свободный. Максатка өткөн жол сай бар эле го. Ошол боюнча сай боюнча мындай. Көрсөткүч сайды көрсөтө аласыңарбы? Максаттан түшүп мына Кулунду. Кулундудан келе айтабыз, сайга түштүк. Мына жерден. Мына жерге чейин где асфальт болгон, билесиңер, Мына жерге чейин асфальт болгон, мындан биягы тарак тибине жол жак вообще болгон эмес, мына жерге чейин. Мына жерге чейин кирет, туурабы? Мына жерге чейин 1 километрден көбүрөөк. Ушундай болгон эмес да, ладно, 1,5 болобу, 2 болобу айырмасы жок. Ушул жер себеби бул жер туугандар. Бул мына сайдын ичинде, могул жагында барбы, силерде жокпу? Көрсөтөсөң, көрсөтө албайсыңарбы? Бул жерде насос бар булардын. Насос менен не деп коет эле? Головной водозабору бар. Головной водозабор. Ушул головной водозабордон мына биздин Кожо Бакырган суусунан булар бүт мына айылдардын өздөрүн бүт сууга берет. Полностью сууну ушул жактан алышат. Для них это, мына эгерде мына головной башка жака өтүп кеткен болсо, буларда турмуш токтойт. Бүтүндөй мына ылдыйдагы мен ойлойм где-то бир миллиондой адам жашайт болуш керек. Миллиондой адам турмуш токтойт. Ошондуктан биз булар туура түшүндүк. Булар туура түшүнүп, булардын головнойу мурда эле өзүндө болгон, дагы деле өзүнө калтырдык. Бирок бир шарт менен калтырдык. Мына бул сел деп коелу, эмне деп коет мына? Сайдын ичинде биздин өткөн жер, мына биздин өткөн жер, мына
Мына жерде эмнеге чейин. Бизде өткөн жер. Biz полностью өзүбүз пайдаланабыз, өзүбүз жолду курабыз. Мунуну. Азыр эми эртең муну ратификация өткөндөн кийин буквально, наверное, быйылкы жылга мен уже команданы беремин. Сайдын ичин толук бойдо асфальттап, сону кылып чыгарып койгула депчи. Бизге бул жер мына жол үчүн гана керек, муну максатка чыгыш үчүн. Максатка чыгыш үчүн керек. Бирок буларга дагы керек. Буларга миллиондогон адамдарды сугарыш үчүн керек. Буларгачы. Ошону туура түшүнүшүбүз керек. Анан кийин эмне үчүн сайдын ичине алып коюп атат? Сайдын ичи биз алып кое албайт элек. Себеби сай булардыкы болгон ичи. Ушуга чейин эле курулган. Ушуга чейин расчётту болгон бул жерде миллиондогон адамдарды камсыз кылабыз депчи. Граница мону өтүп атат. Мына граница өтүп атат. Буларды мына жердеги эмесине чейин, водозаборуна чейин. Мына жерде водозаборуна чейин. Всё, мына водозаборун токтойт. Бирок бул жол жана жолдор боюнча договорго кирген. Договорго кирген бул жолда. Жана жолдор боюнча договорго кирген бул жолда. Эми билесиздер да, өкмөттөр аралык бизде соглашение об использовании автомобильных дорог деген. Ошол жерде кээ бир жолдорду булар биздикин пайдаланат, булардын жериндеги жолдорду биз пайдаланабыз. Ошол соглашение кирген бул жерчи. Так, достук айылы биринчи кетет. Кана достук айылы? Мына достук айылы туугандар. Мына достук айылы мунун общий 91 гектар жер, так, 91 гектар жерден 35 гектарда турак жайлар жайгашкан, 71 үй участокко бөлүнгөн, бирок 71 адам, то есть кожолук жашабайт ал жерде. Где-то бир, эми айылда эми бул жер ар түрдүү болуп жатат. Кээде 30 адам 30 үй бүлө жашап калат, кээде 40 үй бүлө жашап калат, кээде 20 үй бүлө жашап калат. 30-40 үй бүлөнүн тегерени жашайт постоянно. Так? 91 гектар жер. Муну биз полный толук бойдон тажик тарапка өткүзүп бердик. Себеби, мунун бир себеби бар. Себеби сууну булар достук айылы тажик тараптан алып ичет. Тажик тараптан алып ичет. Толук бойдон. То есть зависимость от них полностью. Эртең, эгерде бул айыл достук айылы боюнча мен кеңирээк айтып берейин. Эгерде достук айылды биз өткүзүп бербей өзүбүздө калтыра турган болсок, анда чегара мындай кетмек тагын, так, моундай болуп калмак. Анан могул жер полностью зым тор менен тосулмак. И так тосулат да, тосулду дейли. Өзүбүздө калганда. Анан достук айылы жакынкы Кызыл Бел айылына чейин 20 километр, Кызыл Бел аркылуу же болбосо бери жак менен аркылуу Баткенге чейин 30 километр. Булар ошол жердеги 30-40 үй бүлө, постоянно жашаган 30-40 үй бүлө. Тажик тарапка уже өтө албайт, доступ жок, потому что биз бул жерди толук жабабыз. Анан кийин булар постоянно Кызыл Белге катташ керек. Же постоянно эмеге Баткенге катташ керек. Адамдарга бул жерде жашоо кийинки муундарга оор болуп калмак. Себеби, урматтуу туугандар, суу дагы тажиктерден алынат. Бүгүнкү күндө эмне болду достук айылы? Бүгүнкү күндө достук айылы Баткендин четине Четбулак деген жерден жер бердик аларга. Ошол жерде достук айылы тажиктерге өткүзүлүп берилди. Бул жерде биз достук айылында биздин заставаны да өткүзүп бердик. Өзүбүздүн заставабыз бар да, анда өткүзүп. Бирок биз тажиктерден 2 заставаны алдык. Кайрагаштан 1 заставасын алдык, Ляkkондан 1 заставасын алдык. Ляkkондон заставасы жаңы бүткөн застава болчу. Мазаиттин жерин бердик, туугандар. Мазаиттин жеринде бизде 17 турак үй болгон экен. Мына. Мазаиттин жеринде 17 турак үй болгон экен. Мына Мазаиттин жеринде. Бирок булар кирип чыгышы Кыргызстанга барып келиши өтө кыйын болгондо, ошондон Мазаиттин жерин бердик. Бул бир. Андан кийин Көктерек айылы 17,5 гектар жер. Көктерек. Мына Көктерек айылы 17,5 гектар жер, бул нак тигилердин ортосунда калып кеткен. Бул жерден жол өтөт, мына бул эмеге жанагы Исфарага кеткен жол, мына бул жол менен келип туруп Кожжалы эмеге Варху кеткен жол. Мына бул жерде Көктерекке өткөндө мен комиссияны жөнөттүм, барып келиши деп жөнөтсөм, бул жерде дагы Көктеректе дагы 17 үй бар экен, бирок адамдар почти жашабайт экен. Биз барганда гана дейт, комиссиянын мүчөлөрү дейт, биз барганда гана келип калды 3-4 үйдөн дейт. Так, атак бардык үйлөр пустой жөнүнө турат. Бул жер дагы бизге эч кандай пайдасы жок, буларга бердик. Таштумшук 20 гектар жер. 20 гектар жер. Мына Таштумшук. Туугандар, бул жер 20 гектар деп аталат. Бирок на самом деле бул тигилер орто жерде калып кеткен, бул жерде дагы айылдарда бүт эч ким калган эмес. Таштумшукта негизинен 59 үй болуш керек эле.
Bul жерler satılıp, berilip, taşlar çıkıp ketip, oturup Kırgızlar bul жерде почти kalgan emес. Соседтери, komşuları, belki Tacik tuğandары болгон, алар менен уруш талаш постоянно, кичинелик конфликт болсо эле үйлөрүн өрттөйт, ызы чуу болот, бала чакаларды уруп коет, чаап коет. Анан бул жерде адамдар тажаганда чийип кетишкен. Көпчүлүгү сатып чийип кеткендери бар, таштап чийип кеткендери бар. Бирок биз ушул жерде 20 гектар жерди кайрадан восстановить еттик. Биз айттык. Таштап чыгып кетсе дагы 91-жылдан бери, сатып кетсе дагы бар бул Кыргыздын жери. 20 гектар жерди бизге восстановить этип бересиңер деп. 20 гектардан бүгүнкү күндө на самом деле калганы бир канча калды экен эле? 5 гектардай эле жер калган. Калганын баардыгын уже тажиктер ээлеп алып жашап атышат уже. 20 гектар деп өткүзүп бердик аларгачы. 5 гектар деп өткүзүп берген жокпуз. Алардын адамдары жашап аткан жерлерди дагы биздин жерлер булар деп өткүзүп бердик. 20 гектар менен өткүзүп бердик. Так, кийинкиси Тумба участогунда 5 гектар үлүш жери. Тумба. Мына Тумбада, мына жерлер беле? Мына жерлер, мына жерлер. Мына алды билесиңер, мына жерде дача деген биздин жерибиз бар. Мына дача деген жерибиз бар. Мына жердеги булар биздин үлүш жерлер. Тумба деген үлүш жерлерибиз бар эле. Бул Аксай элинин үлүш жерлери болчу, 5 гектар жер. Буларды дагы биз булардын бир жагынан булар суранды, экинчи жагынан биз деле карадык, башка жактан алабыз деп, башка жакшы жерден алабыз деп үмүт менен бердик. Себеби дегенде бул мындай жолдун боюндагы кооптуу деген маселеде, мына чек ара бизде бу жерден өтүп атат. Уже чек аранын ичинде калып кетип атат да, болчу мына булардын жолу бар мына жерде. Мына жолу бар, Кожолого кеткен жол мына бул. Мына жол монтип келет да, Кожолодан келип туруп, мондай отуруп, бу жактан Аксайга кирип, анан барып өтүп кеткен жол эле, эски жол мына. Ушу жолду, ошон үчүн 5 гектар жерди биз буларга бердик. Так, эми кайерден алганыбызды азыр айтып берем силерге. Ошентип отуруп, биз жалпы аянты 141,9 га Тажик Республикасына калтырылып жазылды. Анын ордуна Исфара районунун Саманён айылын алдык, толук бойдон 18,4 гектар. Муну алдык. Так, бул айыл, булардын айылы. Мына Көкташ айылы менен эле чабышып тытышып эле жатчу, билесиңер да муну. Муну алдык. Муну андан кийин Дахма айылынын бир бөлүгү деп коет, мына Дахманын бир бөлүгү деп коет, 3,1 гектар жер алдык. Бул да ушулар жашашчу. Бу жерде да жашашчу, бу жерде жашашчу. Бул эки айылды тең биз алдык булардан. Так, Ходжайлы айылынын бир бөлүгү 21,5 гектар жер, мына. Муну жерде алдык. Ходжайлы айылынын ушул жерде мына биздин мына кыргыздар мына 3 айылында кошулуп кетет кийин. 3 айылына кошулган 21,5 гектар жер да. Говсуфар участогунан 2,17 га. Говсуфар кана? Мына болбу? Ошол, мына. Мына Говсуфар. Мына ушундан 2,17 га алдык. Миңбулак участогунан 42 гектар бакт алдык мына. Миңбулактан 42 гектар бакт алдык. Буга дагы бул жерде өрүк багы бар. Муну местныйлар ушу жакшы билишет. Мына Миңбулактыктар жакшы билет. Миңбулакка кошулуп кетет да кийинчи. Так, Латкон участогунан бир бөлүгүнөн 55 гектар алдык. Мына могул жерден, мына 85-тин ичиндеби бул, 85-тин ичинде ушул жерден биз 55 гектар жерди алдык Лаккондон. Суулуу жерден алдык, Суулуу жерден Лаккон участогунан алдык. Так. Анан ошентип отуруп 141,9 гектар жердин ордуна 142,17 га жер алдык. 80 сотук көбүрөөк алыппыз. Андан сырткары Достук айылындагы жагын салынган үйлөргө компенсация катарында 30 га сулуу жер Тажикстандын Даккон участогунан алынды. Булар мына жерлерге чейин ээлеп алган бардыгын. Мына бар, көрдүңөр, мына жерлерди бүт ээлеп алган. Биз мына жерлерди ээлеп чыгып эле, мына жактан чыгып ээлеп отуруп ээлеп келе беришкен да. Мына жакта болсо вообще мына толор жака жайыттарды бүт ээлеп алышкан. Монтипчи, мына жерлерди ээлеп алышкан. Ушул жерлер мына 19,5 миң болуп кеткен. Ушуну биз кайра киргизгенде 14,5 миң болду. 14,5 миң болгондон кийин булар айтып атат, хорошо 14,5 миңге макул, силер ушундай кылыпсыңар дейт. Бирок бизге дейт жер бергиле дейт, малыбыз каяка багабыз дейт. Биз мурда жерлерди алып койдук да. Биз айттык, анда хорошо. Булар 5 миң гектар жер сурады. 5 миң гектар бергиле Варуктун тегерегинен. Биз айттык, жок, 5 миң берсек анда Варук мурдагыдан да чоңоюп кетет. Андай болбойт. Биз 1000 гектар жер берели силерге.
1000 gektar жер берейли Варықтың тегерегінен. Бирок 1000 gektar жерді бізге башка жақтан бересіңер. Десек, бұлар ар түрді жерлерді көрсетеді. Біз айттық, жоқ. Бізге ушундай гана жер бересіңер. Ушундай жайыт жер бересіңер. Деп біз керектүү жерлерді тандап алдық. 1000 gektar жерді көрсөткөч кайерден бердик біз. Мына 1000 gektar жерді тажиктерге бердик мына. Мына анклавды ичинен мына. Ушуну біз бұларға бердик 1000 гектарды. Мына 1000 гектарды бердик. Эми ушул 1000 гектардын ордуна biz mına Çoğalay'dan mına Kızılsu suusu bu жерде mına 1000 gektar жерді aldık. Mına 677 gektar Karagandı sayı bile kaysıldı? Karagandı sayı. Jaylosu adam mına uncu bulağa, mına uncu bulak. Uncu bulak. Mına bilesin ara uncu bulaktı. Mına uşundu Varuktu tuğandar. 1000 gektar Varuk'tan bularga jaylo berdik. 1000 gektar jayloonu biz Çoğalay'dan aldık. Karamık Ayılcan'dan. Жиынтығында Kırgız Respublikasına 2365 ga yer ötüp Tacik Respublikasına 1570 ga yer öttü. Je bolboso bizdin çegarabız, bizdin territoriyabız 795 ga yer bizge kövröök öttü.